Кыргыз Республикасынын энергетика министри Талайбек Ибраев 7-8 июл күндөрү Баткен облусуна жумушчу сапар менен келди. Сапардын жүрүшүндө Баткен шаарындагы Баткен электр тармактар ишканасынын административдик имаратынын курулушу жана Сүрөктүү шаарындагы Сүрөктүү ретинин административдик имаратынын курулушу менен жеринде таанышты. Эми азыр көрүп чыктым, биздин өзүбүздүн пландар боюнча ушул жылдын ичинде 24-жылдын аягына чейин ачабыз деп атабыз да. Азыр эми өзүлөрү пландаштырып атат, ошо 1-сентябрга деп. Мен 1-сентябрга стройканын көлөмүн көрүп, мен 1-сентябрга жетишпейт го деген ойдомун. Бирок 1-сентябрга 31-августка жетишип калса жакшы болмок да. Бирок өзүбүздүн капиталдык курулушту пландаганда бул 31-чи, то есть ошо 24-жылдын аягына чейин ишке киргизишибиз керек да. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Delegratın operatör dispatcheri Kur'an'da Kırkırbek Cüneyt'daymış. Bizde aval tenç, avarada oturuyor yok. Vardık delegratı boyunca elektrik cihazında bunun avalda işletiyor. 6 участкабыз бар. Барды машол плановый заявкалар менен ремонтка. Андан соң министр райондук электр тармактар ишканаларына барып, энергетиктердин келерки күз-кыш мезгилине даярдыктарын текшерди. Кесиптештер менен биргеликте жыйын өткөргөн министр күз-кыш мезгилинде электр энергиясы менен элди сапаттуу камсыз кылуу боюнча бир канча тапшырмаларды койду. Бүт материалдардын баары ошол кышка даярдыкка келип түшүш керек. Ошонун баарын кандай бүгүнкү күндө ар бир райондук электр тармактары кандай кылып колдонуп атат. Бирден биринчи милдетибиз бул ошол кыш мезгилинде элибизди жылуу менен жарык менен алып чыгып кетиш керек. Ошого өз убагында тетиктерди жеткирип берүү биринчи маселебиз. Экинчи маселе азыр эң ошо Баткен областында Кудай буйрса биз пландаган жылда пландалган тетиктердин баары жеткирилип берилиптир. Мындан тышкары ошол бир маселе Баткен областында азыр жетекчиси айтып атат. Жана бизге техника, спецтехникалар боюнча кичине жетишпегендиктер бар экен. Кудай мен көңүлгө алдым. Кудай буйрса жакын арада аны чечип беребиз.